Урматтуу кесиптештер, 2012 жылдын февраль айында номер 12 Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн токтому негизинде Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн алдындагы санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясы түзүлгөн. Бул инспекция биринчиден Конституцияга, эл аралык талапка ылайык, экинчиден техникалык регламент мыйзамын ишке ашыруу жана Евразиялык кошунга кирген мамлекеттердин талабын ишке ашыруу үчүн түзүлгөн. Бул инспекция 3 надзордук түзүмдөн туруп, текшерүүнүн эсебинен 3 эсеге кыскарткан. Ушул 3 түзүмдөн турган инспекция 1,5 жыл ичинде ийгиликтерге жетишкен. Тамак аш коопсуздугун камсыз кылууда бир топ жылыштар болгон. Бирок 1,5 жылдан кийин кээ бирөөлөрдүн кызыкчылыгы менен бул инспекция кайра экиге бөлүнгөн. 2013 жылдын май айынан бери ветеринардык жана фитосанитардык инспекция болуп калган. Тилекке каршы Кыргыз Республикасынын премьер-министринин 16 майдагы 2018 жылы номер 19-23 протоколунун тапшырмасы менен кайра оптимизациялоо деп фитосанитардык инспекция Айыл чарба министрлигинин алдындагы фитосанитардык департаментине өткөрүп бергиле деп тапшырма келген. Мурат Картабекович, ушуну карап коюңуздар, бул туура эмес. Бул деген ЕСтин талабына карама-каршы келет. Артка 2 кадам эмес, 10 кадам деген түшүндүрөт. Бул деген ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл инспекциясы жоюлуп, надзордук инспекция такыр жок дегенди түшүндүрөт. Кайрадан бул инспекцияны күчөтүү керек. Санитария, ветеринарда фитосанитарынын кошуп, тамак аш инспекциясын түзүү керек. Ошондо тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөөгө мамлекет толук алган болот да. Ошондуктан бул маселеге жакшы көңүл буруп койсоңуздар, бул такыр азыр жоюп койсо ал туура келбей калат. Мен анан ушул жерде иштеп аткан жетекчи ветеринар жана фитосанитардын директоруна ушуга каршы сөз айтпаганына мен таң калып атам да. Мында жетекчилер ал жерде иштебей эле коюш керек. Андан тышкары ошол жетекчи буйрук чыгарыптыр. Мисалга бардык базардагы жана соода түйүндөрдөгү вет лабораторияларды, вет санэкспертизаларды жеке менчикке берүү боюнчачы. Бул дагы туура эмес. Бул коопсуздукту, бул вет лабораторияларды мамлекет көзөмөлдөп туруш керек. Сиздер мына акча каражат издеп жүрөсүздөр. Ошол справка бергенин негизинде эле өкмөткө 300 миллион акча каражат түшөт. Ошондуктан мен ойлойм, мында жетекчилерди ал жерде кармап турушунун да кереги жок.